Бир күнү шайлансам делегат болуп, анан 27 күндөн кийин каяктан чыгып атат бул тактап бергиле десем, эртең айтабыз деди. Бирок айтат, тияктан текшерүү болуптур деп. Текшерүү болгондо мен сразу 27-синде уккандан кийин барып МВДдан справка алганмын, колумда турат 1 декабрь менен соттуулугу жок деген, не имеется деген. Андан кийин конституциялык мыйзам бар. Курултай жөнүндө Кыргыз Республикасынын 2023 жылы 19-июнда президент кол койгон. А жерде 3-берененин 4-бөлүгүндө көрсөтүлүп турат, кимдер курултайга делегат боло албайт деп. А жерде көрсөтүлүп атат, мыйзамдын чегинде белгиленген тартипте соттуулугу жоюлбаган, менин соттуулугум жок деп справка алып атам. Андан сырткары жоюлса дагы, жоюлбаса дагы оор кылмыш жасаган же өтө оор кылмыш жасагандар боло албайт деп турат. Мен андай оор кылмыш, өтө оор кылмыш жасаган эмесмин.